Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 20 сабак терс сапаттарды жоюп, жакшы сапаттарды өздөштүрүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабакты Агайдын сөзү менен баштагым келип турат. Терс сапат жеке адамды эле өнүгүүдөн токтотпостон, жалпы жаамат элди артка тартып, кризиске учуратып турат. Туура айткан, адамдагы терс сапаттар бир гана адамдын эле өнүгүүсүн токтотпостон, анын терс сапаттары жалпы коллективге дагы терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ар бир адам өзүндөгү терс сапат ой жоруктардын тизмесин түзүп, дубалга, маңдайына илип, күндөлүк турмушта алар жүзөгө аша турган жагдайды алдын ала сезип, өзүн токтотуп, жакшы иш жасап, көнүгүп барса болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Агайдын эксперимент процессинде өзү эсептеп чыкканда, ар бир адамда анын инсан болуп тарбияланып өсүүсүнө тоскоолдук кылуучу 20-30 терс сапаттар, адаттар, мамилелер, жоруктар бар экендигин аныктаган экен. Эң кубанычтуусу, ал терс сапаттардын ар биринин антоними, жакшы сапат, жоругу бар экенин тапкан. Бар болгон адам ошолорду билип, адам абийирине кул, эркине бий болуусу керек деген макалды эске алып, өзүнө өзү буйрук берип, жакшы сапат, жоруктарды өздөштүрүүсү керек. Мисалы, көңүл буруңуздар, жакшы сапаттар менен терс сапаттардын антонимдери: жалган сүйлөө, чын сүйлөө, туура сүйлөөгө алмаштыруу; көрө албастык, жан дүйнөнүн марттыгына алмаштыруу; оройлук, сылыктык; сараңдык, кол ачыктык; текебердик, чынчылдык; менминсинүү, жөнөкөйлүк; эки жүздүүлүк, бир сырдуулук; түркөйлүк, билимдүү, маданияттуулук; кытмырлык, ак көңүлдүүлүк жана башка ушул сыяктуу кайсы терс сапаттарыбыз өзүбүздө бар болсо, ошонун артынан сая түшүп, күрөшүп, анын антоними, жакшы сапатын көп кайталап жасап, өзүбүз аны адатка айландырып алышыбыз керек. Аны бир жолу жасап токтотуп койбостон, туруктуулук менен өжөрлөнүп, жакшы иштерди аракеттен адатка, адаттан мүнөзгө айландырганга чейин улантуу зарыл. Адам өзүн өзү тарбиялоодо мына бул мыйзам ченемдүүлүктү дагы билип пайдаланса жакшы болот. Буларды Агай көп жылдык эксперименталдык тажрыйбасында байкап, кичи мыйзам ченемдүүлүк деп атап койгон экен. Ээрчишүү, демек, адамдагы жакшы сапаттарда, терс сапаттарда ушул эрежеге баш ийгенсип сезилет. Мисалы, адамгерчилик сапатын өзүндө тарбиялап, үйрөтүп өстүргөн адамда мээримдүүлүк, камкордук, берешендик, чын ыкластуулук, ак ниеттүүлүк жана башка эң жакшы сапаттар, бул касиеттер бири-бири менен байланышып, ээрчишип өсүп чыгат. Башкача айтканда, булар бардыгы бир тамыр менен адамга кам көрүү, башкаларды ойлоо менен байланышта. Ошол үчүн ар бир чоң жакшы сапатты өзүбүздө тарбиялаган адам аны ээрчишип, көп сапат касиеттер келишин ойлосо, шүгүр кылып, ыраазы болуп, шыктанып, өзүн тарбиялайт. Эгер бир терс сапат, мисалы текебердик пайда болсо, анда аны менен ээрчишип, кекирейгендик, кыйынсынуу, бой көтөрүү, жалганчылык жана башка көптөгөн терс сапаттар пайда болот. Эгерде адам бул терс сапаттарды байкап, Кудай деп, жакшы ниет менен аларды жоюуга киришсе, күрөшсө, алар ээрчишип, пайда болгондой эле ээрчишип жок болот. Демек, урматтуу угармандар, өзүңүздөр байкагандай эле, Агай бул жерде өзүн өзү тарбиялоодо эң сонун мыйзам киргизген экен, ээрчишүү мыйзамы. Демек, урматтуу угармандар, кылым жашасаң, кылым оку демекчи, Агай ушуга улай эле жакшы бир афоризм кылып айтып жүрөт. Кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.